Мына ошентип жогоруда биз айткан мүнөттөр дагы келди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эрте жалпыңыздарды мухитте чалкыган поэзиянын керемет дүйнөсүнө чакыралы деп турабыз. Мынакей ушул кесиптешим айткан сөздү тастыктап биздин төрүбүздө келген кадырлуу конокторубуз бар. Ал конокторубуз менен сиздерди тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Мейиркан Токсонбаева жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү акын Самидин Стамбеков бүгүн бизде конокто. Кутмандыңыздар менен. Кош келипсиздер. Эң сонун бир жакшы жаңылык менен астанабызды аттап кирип келип атасыздар. Жогоруда биз жалпы көрөрмандарыбызга дагы маалымат бердик. Келиңиздер, эми буга чейин дагы башка акындардын баягы чыгармачылык кечелерине күбө болуп келдик. Экөөңүздөрдүн мына ушул бир кош кайрыгыңыздардын биригиши кандай болуп калды? Кандайча экөөңүздөр чогуу бир чыгармачылык кече өткөрүүнү максат кылып калдыңыздар? Мейиркан эже, микрофонду алып алсаңыз. Экөөбүз аттарыбызды, фамилияларыбызды билишкен менен көрүшкөн эмеспиз. Ушул жерден таанышып атабыз. Ушул кече аркылуу таанышып атабыз. Жанагы Роза Отунбаеванын Демилгеси деген коомдук фонд ушундай уюштурушат экен. Ошол аркылуу келип калдык да. Алардын демилгеси менен буюрса сиздердин чыгармачылыгыңыздар. Кудай буюрса, мына эртең 22-синде саат 5-те филармониянын кичи залында башталган турат. Жакшы. Мынакей ушул поэзиялык кечеге даярдыктар кандай болуп атат эженен? Даярдыктар жакшы, эми жакшы эле даярданып атабыз колдон келишинче. Анда мына ушул чыгармачылыктагы буга чейинки баягы эмгегиңиздер тууралуу дагы айтып өтөлү. Мына колуңуздарда Мейиркан эже сиздики Улуу сезим деген китебиңиз турат. Агайдыкы болсо Самидиндин санаты деген сонун китеби турат. Мына ушул китептердин басылып чыгышы, бул китептерге камтылган чыгармалар, ырлар тууралуу маалымат берсеңиздер. Китептерден бул менин 3-чү китебим. Бирок мындай жана коллективдүү жыйнактарга кирген кичинекей китепчелер аркылуу санап келгенде бул дагы бир 6-7 болуп кетет. Эми ошондойлорго да кирген кичинекей китепчелер бар. Анан бул ошо бир эл арасында мурда айтылып жүргөн, ырдалып жүргөн ушундай чыгармалардын баарын топтоштуруп туруп жыйнак кылып, анан Улуу сезим деп ушундай деп китепти атап чыгардык. Өткөн жылы 2018-жылы чыкты. Анан бул Улуу сезим деп аталып калышы анткени мен ушу дайыма айтам, мен колума калем алып ыр жаза баштагандан баштап эле ушул адамдагы улуу сезим, махабатты данктап жазам да. Ошол ырлар көпчүлүк бөлүгүн түзөт, басымдуу кылат. Ошон үчүн анан китептин атын Улуу сезим деп атабыз. Жакшы. Агай, сизден дагы чыгармачылык. Меники дагы 3 китебим бар. 2-жылы 1-чи жыйнаган чыгардым, анан 11-жылы, анан 16-жылы. Мына 2-чи жыйнак өзүм кичине элдерде мактап калат, мындай түзүк жыйнагы да. Кийинкиси жаңырлардан турат. Чагылган издейм. Бунун атын Чагылган издейм көздөрдөн деп коюп даярдап жүрчүмүн. Анан кийин баягы эжеңер махабат темалуу атпайм, мен философияга көбүрөөк болуп кеттим да. Жашоо, турмуш, өмүр, өлүм, анан жаштарга бир тарбия. Анан бул ырдагы бир топ санаттарымда бар өзүм жазган. Ошо жаштарга деген бар, анан баягы кыргыздын тоголору деген бар, ат жөнүндө бар. Анан кыздар жөнүндө бар, жанагы жеңи жоктун көк сулуу сыяктуу кылып. Мен кылам деп аракет кылгам да, мен ошондон Самидиндин санаты деп кайра өзгөртүп койдум. Кийинки жыйнагымдын аты Тирүүлүк өзү көзүрмем. Анан эми жаш кезде азыр эми Жалал Абадта туруп калдык. Жаш кезде бу жерде студенттик жаз, Алатоо жазы деген фестивалдардын баарына эле катышып, баарынан 2-нчи орун ала берчүмүн, 1-нчи боло албадым. Мен келсем эле 2-нчи орун даяр болчу. Жакшы агай, анан сиз дагы ошол көптөгөн чет өлкөлүк акындардын ырларын кыргыз тилинде да сүйлөтүп жүрөсүз да. Ошол котормочулук ишине кандайча кирип калдыңыз? Котормочулук ушул Бишкекте иштеп жүргөндө ушул имаратта иштечүбүз. 5-нчи кабатта. Ошондо биринчи жолу баягы котором деген ойдо да жок. Анна Ахматованын ырларын биринчи учурап мындай кызыгып окуп калдым. Анан кийин ошо Анна Ахматовадан бир 30 ыр котордум. Анан алып чыксам
тең туш балдар көп эле анда азыр деле көп мына жазган азыр эле акын болуп калды. Көпчүлүгүнө жакты. Анан өзүм орусчаны жакшы билбейм. Слогар менен котором. Истеп жүрүп, анан орусчаны жакшы билгендерден жанагы маанисин точно кармаш кыйыныраак да. Ошентип атып которгон биринчи элин. Анан кийин баягы мындай ооз эки сүйлөгөндө сәл тилдерим келбей турганы менен толукпуз да. Атигизин орусчасын түшүнө берем, андан жакшы түшүнөм. Көпчүлүгүнөн азыр анан Урупсовду котордум. Лермонтовдун бир ырын котордум. Көп айтар. Анан жакында мына Өзбектин бир Мухаммад Юсуп деген жакшы акын бар эле өтүп кетти. Ошонун китебин бир 80% которуп калдым, муну өзбек тилинен. Азыр эми котормочу оңой, жанагы Google'дан кирип туруп эле. Таап алсаң Сөздү таап аласың. Анан антип да гана мен бирок өзбектин жазуучулары тааныштар көп. Мына эмне деп атат деп сурап алам да сөзсүз. Агай, өзүңүздүн ырларыңызга ошол башка тилге которолду деген сунуштар түшүп атабы? Менин ырларым казак тилинде чыкты, өзбек тилинде чыкты. Орусча чыккан жок, ушу казак тилинде былтыр жыйнак болуп да чыккан. Өзбек тилинде көп эле чыгат. Бизде өзбек гезиттер бар. Анан Ташкентке дагы Yoshlik деген гезиттин редактору жигит экен силердей. Жаш. Кызык болуп кетти эле, билбейм, аны бир эки болуп калды. Сурай элек. Ал жактан дагы чыгып бир өзбек поэзия сүйүүчүлөрүнө дагы сиздин ырларыңыз тарайт деген ишеничтебиз. Анан баягы канткен менен канатташ, канткен менен боордош, канткен менен жакынбыз да казак өзбектердин баягы ырларын которуу абдан эле жеңил болсо керек сизге. Казактан эки акындын мындай эме кылдык да. Алар биздин ырларды которуп Казакстандан казакча чыгара турган. Биз казактардын котордук. Анан казактар эми бизге караганда тыңыраак да. Алар китептерин чыгарып жиберишти, биздики которулган бойдон турат. Каражат баражаттарын эме кыла албайт, шатошет чыгып калат буюрса. Ошондон эки акындын бир аял киши Айбелхан деген. Бир аксакал кишинин ырын которуп бердим. Ошо жыйнакка кирет да буюрса. Чоң ырлар өкө, 30-30 бар, жандан көрөк. Жакшы акындар бар казактын дагы. Өсүп келаткан мурдаларым бар элесиңер. Жакшы. Мээркали эже, ушул котормочулук жаатта сизде кандай аракеттер бар? Ушу мен котормочулукка анча көңүл буруп которгон жокмун. Ошо бир илгери студент кезде Хосе Мартини котордум эле, Гватемала бийкечи деген бир ырын. Анан ошон Абдували Камилов деген агайыбыз бар эле, ошо киши ушу сен котормого ыйга алсаң жакшы болчу да экен, жакшы которуп турсуң деп мактаган, бирок эмнегедир улантып кеткен жокмун. Бирок мен ушу казактын Жулдуз деген журналын, Мәдениет жана турмуш деген журналын алчу элем. Ошондон айрым ырларды которгом, бирок мынтип жарыкка алып чыккан жокмун. Үйдө өзүмдүн үздүк архивимде турат. Архивде турат. Которулган. Буюрса алдыңкы жылдары дагы бир эмгегиңизди мынтип китеп кылып топтоп чыгарганда кошуп коюңуз аны дагы. Албетте, ошо мен кечеден бери бу Самидиндин котормо жаатында угуп кызыга баштадым кайра. Жакшы. Анан сиз экөөңүздөргө тең эле бирдей суроо таштагым келип атат. Мына китептериңиздерди айтып атасыздар, 3 эмгектерди Кудай буюрса элиңиздерге, окурмандарыңыздарга тартуулаган экенсиздер. Анан бул китептердин аталышындагы баягы табыш коюш өзгөчө бир жооптуу иш жана таасирдүү нерсе да окурмандар үчүн. Анан сиздерде ошол кантип ушул аталыштарды тандап алдыңыздар? Ошо мен жана айтпадымбы? Ушул эң улуу, эң ыйык, эң аруу таза сезим. Ошол анан баардыгын чогултуп келсе улуу сезим болот экен да. Ошо улуу сезим деп койдум. Бул китебиңиздики. Ушул китепти. Берки китептерди. Мурда Мажүрүмтал деп биринчи китебим Мажүрүмтал деп чыккан. Жок, биринчиси Махабатым деп чыккан. Ал кезде абдан жаш кез. Андан кийин ошо Мажүрүмтал деген ошо ырдын атынан коюлуп калды, жанагы эл арасында ырдалып кеткен ырдын атынан коюлуп калды. Анан Мейрик агайдыкын угалы анан кийин. Мен бир мындай цикл деп коет, поэзияда түрмөк жазганда алыстан жазылган каттар деп. Кат формасында сүйүү жөнүндөгү ырлар эле. Биринчи китебим ошондон койгом, экинчисин жана айтып бердим, сенен санатты. Үчүнчүсү Тирүүлүк өзү көзөрмөм деген. Бул турмуш жашоо бир пастел өтүп кетет экен. Философия да, үлгүрүп калыш керек экен.
аракет кылыш керек экен деп ошондой ойду айтайын дегенмин да. Жакшы. Анан Мейиркан эже ошол Тескей күүлөрү деген адабий иримде ошол 40 жылдан ашуун эмгектениптирсиз да. Бул 40 жыл аябай убакыт. Айтсаңыз ушул иримге алгачкы келген көз ирмемдер эсиңизде болуш керек. Анан 40 жыл сиздин баамыңызда кандай өттү? Албетте, ошо Тескей күүлөрү деп Жазуучулар союзунан атайын ар бир областта бирден консультанттар, кеңешчилер болчу да мурда. Бизде Аман Саспаев деген ага эле. Анан ал кишиден мурун азыр аты эсимден чыгып атат. Атайын адеп биринчи уюштурганда ошо Күнгөйдөн келатыптыр дейт. Анан биз Күнгөйдө ушундай ирим уюштурдук. Аты күүлөрү болду. Бул эми Тескей жакта турат, Тескей күүлөрү болсун деп ошо киши койгон экен. Мен билчү элем, бирок азыр эсиме чыгып атат аты фамилиясы, белгилүү эле акын. Андан кийин ушул Аман Саспаев жетектеди. Анан ошо чыгармачыл жаштардын башын кошуп, ушул республикада өткөрүлгөн фестивалдарга катыштырып, ал киши бир топ жемиштүү иштеди да. Анан бул өзү райондук газетанын алдында түзүлгөн ирим эле. Анан мен дагы ошо тагдырым ушул газетага байланган да. Да жыл иштедим. Ошол түзүлгөн кезде дагы ошол жерде иштечимин. Анан ошол бойдон ушул иримдин катышуучусу болуп калдым, мүчөсү болуп калдым. Кийин анан жетектеген адамдар көз өтүп кетти. Анан убакыт өттү дегенде анан кийин ушул адабий иримдин ишин жетектеш мага менин үлүшүмө туура келип калды. Анан тиги 90-njy жылдар, 91-njy жылдарда адабий иримдин мүчөлөрүнүн чыгармаларынан чогултуп Кана сүйүң сен эңсеген жетпеген деген жыйнак чыгардык. Анан ошонун бет ачары кылып презентациясын өткөрдүк. Баягылардын баарын бириктирип абдан бир чоң майрам кылдык. Ал майрамды сүйүү майрамы деп атадык. Анткени ошого жалаң сүйүү ырлары топтолду жыйнакка. Эң сонун. Келиңиздер анда, мына ушул ырларыңызды дагы окурмандарыңыздар, көрөрмандарыбыз күтүп калган чыгар. Экөөңүздөрдөн тең бир керемет саптардан сураналы. Философиялык ырдайм адам деген. Гималай болсо да чылк эле алтын, баары бир жетпейт адамга алчын. Өткөн күнүнө өкүнбөй эч бир тапкан пулуна жазышып жарпын. Адамдар убага тыя албай алкын, адамдар билбейт өмүрдүн баркын. Бейишке киргизбейт кийимиңе карап, баалабайт салган тамыңды санап. Бул дүйнө бейиш экенин билбей, дүйнөдөн тигил үмүт этмей адат. Бар белең өзүң жашадың беле, бир жылдар өтсө билинбей калат. Көмүрүн кышка сактаган адам, өмүрүн андай бакпаган адам, жакшылык жакка шашпаган адам, жаманга кадам таштаган адам. Баары бир мага жакшыбы жаман, баары бир сени сүйөмүн адам. Ким билет кастыр, ким билет достур, адамдан мага артык зат жоктур. Күн көктөн жерге жарыгын чачса, мен жерден келет жакшылык кошкум. Көңүлүң келсе колдошуп жибер, келбесе көөнүң жөн эле олтур. Адамдын адам түшүнбөй дилин, адамды адам окубай жүрөт. Таанышың үчүн бириңди бириң асмандан балким жакында түшөт. Адамды таануу деген бир илим, адамды окуу деген бир китеп. Адамдын пейлин байкаган чыгар, Алла да бекер жатпаган чыгар. Андыктан ал бир айласын табат, таппаса кокус акындар жазат. Мен кетем достум, сен дагы жоксуң. Адамзат деген улуу зат калат. Адамдар бош эмес, барк издеп жүрөт. Акындар бош эмес, даңк издеп жүрөт. Тагдырың ойлор жан жоктой бөлөк, жадымда бир ой жан койбой жүрөт. Алдыңдан өтөр жок деле күнөөм, болгону адам мен сени сүйөм. Бали агай. Келиңиз Мейиркан эже. Андан кийин кайра агайыбыздан суранабыз, айтып бериңиздер. Алым сабак кылып окуй бериңиздер. Мезгил учуп баратат, кайда шашып, мен түшүнбөй турамын, мээм ачып.
Кече эле секелек бир кыз элем бүгүн минтип саамайым бубак басып. Өргө сүйрөп шамалдай ала качып, өтөт экен өмүрүң алга шашып, өктөө сүгүч тагдырга баш ийемин, өрөпкөгөн сезимди бекем катып. Бир көзүрмөн мезгилдей жашаганым, бул өмүрдү неге узак жасабадың, бир заматта карылык кирип келди, билгизбей аны кайда каталамын. Билемин бир жалгыздык баштабарын, билемин жаштык мени таштаганын, кайрылып келбейт эми бала кезим, бир тыйын бир күн кечке какшыганым. Жашоо сенин али көп табышмагың, жан сырымды өзүңө табыштадым, жаным кейип жабыгып турсам дагы, жашоо үчүн дайыма жарыштамын. Бале, андагай. Эх, деп экөөңүздөр тең бир сыйрадан өкүнттүңүздөр эми. Башкалардан ушул менин бөлөгүм, уурдап жулуп алмайдан жок өнөрүм. Жаш кезимен кытый берсем азастан, менин деле анык болчу көнөрүм. Бирок биздин тарбияга туш келбейт адал мээнет аз айлыктан бөлөгүм. Балким аздап болот беле үйрөнсөк соода сатык ишкерликтин өнөрүн. Кайдан билдим андай иштин керегин, кайдан билдим мындай заман келерин. Кап качанкы бойдон эле жүрөм мен, кайдан билдим СССРдин элерин. Баракелде. Экөөңүздөр тең мезгилдин учуп баратканда аябай бир өкүнүп, бир өкүт ырларын жазган экенсиздер. Келиңиздер эми махабат темасына да кайрылып көрбөйсүздөр. Эми мурдагы жаш кезде жазылган ырлардан окуп берейин, өкүнбөгөн ырлар. Белгисиз жолук элек махабатым, сагарнап жазам дайым ырларымды, узатам сагыныштын сарың атын, оор жүктөп кусалуу жылдарымды. Аппак таңдан күтөмүн мөлдүр булак, боюнда көк шиберге жатып алып, келесиңби ак шоола нурун чубап, жүрөгүңө ак сүйүү катып алып. Ак жаандан күтөмүн колонтонун, жанында жамгырдын ырын тыңшап, күн желесин жамынып келесиңби, күтөйүн кусатоло жайып кучак. Сен дейм, бирок билбеймин ким экениң, кандай жансың сүйүүгө бута болгон, сезет бекен жүрөгүң, билет бекен, бирөө барын ойлоп сени куса болгон. Бале, баракелде эже. Издеп таппай жүргөн кездеги жазылган ырлар. Негизи эле ошол кайсы темага басым жасайсыз ошол ырларды жазып атканда? Ошо ырларды жанагы адамдагы улуу сезимге басым жасайм. Сүйүү, махабат темасына. Темасы мага жакын, жүрөгүмө жакын. Ушул акын болуп калышыңызга жашооңузда бир айрым себептер түрткү болгонбу? Акын болуп калышымды менде баягы кенден деп да коет го. Менин атам мындай жамактап ырдаган төкмөлүгү бар киши болчу. Бирок элдин алдына чыккан эмес, тойлордо, чакан тойлордо бир жакшылыктарда ырдап кой десе, ошол кырдаалды ошол кезде кошуп ырдачы да. Жамактап ырдачы. Анан биздин атабыз бир тууган аталаш эжебиз бар, Шакен Мамбетаевова деген кишинин көзү өтүп кетти, бирок көп эмгектери менен элдин эсинде калган. Ошол кишинин дагы китептери чыккан, акын болчу да. Эки эгизге эсептеп сүрөтчүлүктү, анан акындыкты чогуу ала жүргөн кишилер. Анан мен ойлоп коем, ошо тукумубузда, генибизде бар болсо керек. Анан негизи, анан бул баягы айтылат го, кыргызда деле бир эки сөздүн башын кошпогон адам жок деп айтат. Анан мен өзүмдүн апам дагы кийин эле мына 83 жашында бир 3 жыл мурун көзү өтүп кетти. Анан атабыз кайтыш болгондо жанында отурам да. Анан ошол баягы эмелерди, баягы кырдаалды, ошо жүргөн турган жакшы бир көзүндө калган ошо абышкасы менен өткөргөн бир жакшы күндөрүнүн баарын кошокко кошуп атат да, жанында туруп. Бул кишиде дагы бар турбайбы ичимден ойлоп калдым да. Анан ошо, анан могу кичинекей кезимден ушу жанагы Индиянын кинолорун көп көрүптүрмүн. Аркасынан издеп жүрүп, бүгүн бул клубда болсо, эртең тигил айылдын клубунда болсо, ээрчип жүрүп көрчүмүн. Анан ошо Индиянын кинолору эми ал сүйүүнү укмуш беришет. Ошондон да таасир Ошондон аябай таасир болуп турган. Жакшы. Келиңиз агай, сизден да бир ыр угалы дагы анан. Овидий деген философ бар, ошонун эпиграф кылып алган экен. Ни с тобою, ни без тебя жить не могу деп. Уйпаланып, жаздығың қош тараптан, уқтай албай чығазың сен бұл түні, уйқу соды эми төніп баратсаң, уғазыңда селт етесің күлкіме, көзіңді ашсаң, өзі өлең төшөгің, жұмсаң әле мен тұрамын қалдайып, қамынсаң да уқтамаққа көшөріп, қайры болбай келет ойлары қайдағы,
так ушинтип миң түйшөлүп атат таң, анан шашып жөнөй берип ишиңе, автобуста чалыр күлөп баратсаң, өчөшкөнсүп дагы кирем түшүңө. Бали, баракелде агай. Бар болуңуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушунтип эле калемиңиздер алдыга чуркап турсун. Ооба. Өзгөчө бизди бир жакшы дүйнөгө жетелеп келдиңиздер, таң эрте эргүү бердиңиздер. Эми Кудай буйрса мына ушул ыр кечеңиздер жакшы маанайда өтсүн. Окурмандарыңыздар, көрөрмандарыңыздар келип сиздерге дем берсин. Ал эми сиздер болсо ушул улуу дүйнө менен жакшы бир өнөрдүн аркасы менен дале болсо элиңиздерге талбай эмгек кыла бериңиздер. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Мээркан Токсобаева эжекебиз жана ошондой эле акын агайыбыз Самидин Стамбеков конокто болушту.